Assalamu alaikum. Бүгүнкү сабагыбыз гусул, гусул тууралуу. Гусулдун сүннөт жана парыздары жана ошондой эле гусулду эмнелер бузат, ошол боюнча болмок. Гусулдун бар экени Аллах Таала Куранда Маиде сүрөсүнүн 6-аятында айтылып кетет экен. Эгерде силер жунуп болуп калсаңар, кир болуп калсаңар, жыныстык катнашка барсаңар дейт. Жыныстык катнашка барган адамды жунуп деп коет экен да. Анда гусул алгыла деген экен. Гусулдун 3 парзы бар экен. Биринчиси оозду чайкоо, суу алып толугу менен чайкоо керек экен. Оозду дарат алганда бир аз эле чайкап койгон болсок, гусул алганда толугу менен чайкалат экен. Ооздун баарына суу тийиш керек. Жана ошондой эле гаргара кылабыз. Тамактын арыракка барганда жакшы, тамагыбызга чейин дагы эмне ар жакка чейин барганы жакшыраак дейт. Оозду жакшыраак чайкап алабыз. Даратта сүннөт болсо, гусулда фарз дейт. Сөзсүз түрдө эмне аткарылыш керек экен. Даратта сүннөт болуп келгендиктен, ал эми гусулда фарз болуп келет экен. Ошого сөз аткарышыбыз керек экен бул нерсени. Экинчи, мурдубузду чайкайбыз. Мурдубузга да суу алганда жакшылап мурунду ачыштырганга чейин чайкап алат экенбиз. Үчүнчүсү, дененин баардыгына суу жеткирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чынында ар бир түгүңөр чачыңардын алдында жунуп бар, кир бар. Чачыңарды жакшылап чугула, денеңердин баарын тазалап чыккыла деп айткан экен. Жунуп деген бул жыныстык катнашка барган адамдар. Бул жерде шарт дейт, дененин баардык жерине суу жеткирүү. Киндиктин тешигине, аялдардын сөкөсү барго, ошолорду да жылдырып болсо дагы суу жеткирүү шарт дейт да. Эми гусулдун сүннөттөрү. Биринчиси, колуңду жууп, аврат жерин жууп. Биринчи колубузду жууп алышыбыз керек экен, бактериялар болушу мүмкүн. Анан уятты жерлерибизди жууйт экенбиз. Экинчи, денедеги баардык кирин кетирүү. Денедеги баардык кирлерди кетирип чыгуу керек экен. Үчүнчүсү, тартип дейт. Гусулду баштап атканда даратта кандай алсак, ошондой тартипте алып баштообуз керек экен. Андан кийин сууну 3 жолу бүткүл денесине коюп жеткирүү. Хадисте дейт, Маймуна радиаллаху анха энебиз, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гусул алганга суу ырастап бердим деп айтат экен. Жунуп болгондон кийин, жунуп деген эме жыныстык катнашка баргандан кийин дейт. Биринчи сол кол менен чанаштан суу алып, оң колун жууп, анан сол колун жууган, алмак-салмак жууган дейт. Колунда нажасты кетирүү үчүн дейт. Андан кийин аврат, уят жерин жууган. Аврат жерин сол колу менен жуу керек дейт. Анан оозун чайкаган, анан моорун чайкаган, жүзүн жууган, анан чыканактарын жууган, анан башына суу куюп жууган, анан башка денесинин баардык жерине суу куюп жеткирген дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу, биринчи оң жагына суу куюп жеткирип, анан сол жогуна 3 жолу суу куюп жеткирген. Аягында эң акыркы бутун жууган. Эгерде тазик ала турган болсо, гусул жууна турган болсок, буту жуунуп бүтүп, бутубузду чыгарып, анан өзүнчө жуу керек экен. Эгер ваннада же душта суу агып кете турган болсо, анда боло берет экен. Гусулдун важип кылган нерселер кийинки. Гусулду эмне важип кылат, ошол боюнча сөз кылабыз. Качан бизге гусул важип болуп калат? Эмне себептен гусул алуу керек дегенде,
Эгерде аял киши менен эркек кишини жылаңач болсо, эркек кишинин мүчөсү козголуп, аял кишинин арткы же астыңкы жерине тийген болсо, аврат жерине кирген жок, бирок шахваттанып, возбуждение деп коебу. Андан кийин мүчөнүн учу, эркектин мүчөсүнүн учу жөн эле тийип кете турган болсо, көрүнбөй калган болсо, болду, экөө тең гусул важип болот дейт. Бул жерде эчтеке болгон жок, жөн эле тийип кетти. Ошон үчүн учу көрүнбөй калды, демек экөө тең гусул алуу керек дейт да. Бул өтө маанилүү, буну биз билип жүрүшүбүз керек экен. Далил дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анха айтып жатат бул жерде. Айша энебиз: биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жыныстык катнашка бардык жана экөөбүз тең гусул алдык деп жатат дейт. Дагы бир хадисте дейт: эгерде эки жыныстык мүчө жолуга турган болсо, андан кийин эркектин мүчөсү козголо турган болсо, экөөнө тең гусул важип болот, эгерде суюктук келсе да, келбесе дагы дейт. Мани деп коет экен. Бул түшүндүрмөсү напор менен, күч менен шахваттанып, мына возбуждение болуп келе турган бул сперманы мани дейт экенбиз да. Любой абалда дейт, баардык учурда ошо набор менен чыкса, шахват менен чыкса, анда гусул важип болот экен. Эгер эркектин үстүнө катуу бир нерсе түшүп, напор менен шахваттанбастан мындай чыгып кете турган болсо, анда гусул важип болбойт экен. Ошондой эле дейт, нифас, айыз көргөн айымга гусул важип болот экен. Нифас деген бул төрөгөндөн кийин 40 күнгө чейин келген каны. Ал эми хайз деген ай сайын көргөн месячный болсо, хайз бүткөндөн кийин гусул бизге важип болот экен. Ошондой эле дейт, шахват менен келген мани, сперма, мази дегени дагы бар экен. Мани деген сперма бул коюу болсо, мази суюк болот экен. Бул эркек кишиден да, аял кишиден да келет дейт. Көбүнчө аял кишиде шахваттанганда, возбуждение болгондо аялдан келет экен, сууга окшош выделение болуп келет экен. Бул учурда бизге гусул важип болот экен. Эгер эркек кишиден мази келе турган болсо, жөн эле ойгоо абалында, анда дарат эле бузулат экен. Эгерде бир адам баласы ойгонду дейт, кийиминен же төшөгүнөн суюктук тапса, ал суюктук мани болобу, мази болобу, гусул важип болот деп атат. Мисалы үчүн, аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир аял келип сурайт экен: мен түшүмдө жолдошум менен кошулуп аткан түш көрдүм дейт экен да. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт экен: ал аялга гусул важип болот, эгер төшөгүнөн же кийиминен суюктук тапкан болсо дейт. Аял кишиге да, эркек кишиге дагы тийиштүү экен бул. Эгерде түш көрүп, бирок эч кандай суюктук таппаган болсо, бул гусул важип болбойт экен. Дагы кайсыл учурда гусул бизге важип болот десе, жума күнү, жуманы намазынын урматына тазаланып, жуунуп, атырдан себинип, өзгөчө эркектерге сүннөт экен. 2 айт намазга гусул алуу дагы сүннөт экен. Булар уже сүннөттөр айтылып атат. Ошондой эле ажылыкка барганда ихрам кеткен, жана эркектер ак оронуп алат го, ошону киерден мурун гусул алуу сүннөт экен. Жана ошондой эле жунуп абалында, айыз, нифас көргөн абалда Курандын өзүн арабча жазылганын кармаганга болбойт экен. Бирок обложка болсо болот экен. Обложка болгондо кандай болот десе, обложка катуу кожадан жасалган болушу керек экен.
жука биздин жанагы китептин сыртына колдонгон обложкалар болбойт экен. Ошондой эле жунуп, айыз, нифас болгон адамга Куранды окуган болбойт экен. Оригиналын, арабчасын окуганга болбойт экен. Бирок зикир, дуа кылса болот экен. Дуа Курандын аятында дагы дуалар бар. Ошолорду дуа катары айтса болот, бирок Куранды окуп атам деп ниет кылса болбойт экен. Биз эмне кылат экенбиз? Эгерде биздин айызыбыз месячныйыбыз келип аткан болсо, биз Куранды окубайт экенбиз. Урматтуу айымдар, жана жунуп болгондо дагы окубайт экенбиз. Нифас болгондо төрөгөндөн кийин дагы Курандын арабчасын окубайт экенбиз жана Курандын кармабайт экенбиз. Жана ошондой эле жунуп маалында айыз, нифас көргөн айымга мечитке кирүүгө болбойт экен. Бирок зарыл болуп кирип эле чыгам десе болот экен, бирок бир таяммум алуу керек экен. Таяммум алып кирсе болот экен, бирок только аябай зарыл болгон учурда гана кирсе болот экен. Субханалла Тааля Куранды гусулу, дараты бар адамдар эле кармайт деп айткан экен Куран аятында. Ошондой эле жунуп, хайз көргөн аялдар Курандан эч нерсе окубайт деп айткан экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадис. Дагы бир хадис: жунуп, хайз көргөн аялга мечитке кирүүгө адал эмес, болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен экен бизге. Эми тапшырма сиздерге ушул нерселер бизге аябай маанилүү жана өтө керектүү сөздөр. Муну тапшырма катары сиздер конспектилеп фарз, сүннөтүн жана бузуучу жана кайсыл учурда фарз болот ошонун баарын жазып алабыз, анан амал кылабыз.